Evi bugün Dostuz Hasan, filosof, hudожник, yazıcı, mekençi, namuskoy adamımыздың ушул юбилейine gelip, şu көргөзмөсүнө келгендериңизге мен чоң ыраазычылык билдиргисем. Bu 21-ci yılın zaman mezgil atı uçuyla attı mene. Ökөz tanışkanımızda 21 yıl bolup ketти. 40 yaşında kel oşonda. Azыр карабайсыңар мынакей 21 yıl батыры көз ачып тургандай эле кетип калыптыр. Ошондон бери мен Асанды сен ел сүрөтчүсүң эле деп келатам. Анткени Аллан албаганды эле билбейм чын айтканда. 40 yaşında geldi. Emedem. Bayke ушундай сүрөттөрдү тарттым эле, портреттерди тарттым эле. Анан кийин ушуну кандай дейсиңер, каяка сатып аласызбы деп келиптир. Анын аякта ким бар? Десем 50 сүрөт деди. Анан ошо 50 сүрөттү тартып, анан кийин мастерскойдон алып барды. Эми ал жерде 50 сүрөттү ким гана жок, кандай биздин кыргыздын залкарлары. Жазуучулар, композиторлар, саясатчылар, Юсуп Абдурахмановтан баштап, Сүймөн Кулчокморов, Миңжилкиев, Динара Асанова, 50, бардыгы 30, 40, ашып кетсе 50 жашында эле каза болгондор экен. Бирок кандай иштерди жасап кеткен ошо адамдарчы. Ошолорго мынакей таазим деп, анан кийин кой. Бул жөнөкөй жанагындай мастерскойдо эле чаңгы басып жата бербеш керек. Давай мен ошондо Нарынга губернатор болуп барып, өзүнчө баягы галерея салып, анан ошо портретный галереяга өзүнчө баягы пристройка салып, анан илип койдук. Илип койдук да анан бүт Нарындын мектебин. Ошо Нарын районуна бардыгында көчмө выставкаларды жасадык. Демек ошо жанагы школьниктергечи, окуучуларга укмуш таасир берет экен. Нарындан жанагындай саясатчылар, таланттуулар көп чыгып атпайбы? Мен ойлойм ошо Асандын да сүрөтүнүн таасирлери чоң, чын айтканда. Мен бир нерсени айтып берейин. Мен жумуштан чыгып деген Нарында келетсем бир 3 студент чыгып келетиптир. Эмеден ошо галереяда. Ой байке укмуш галерея экен. Айрыкча жана портреттерди көрүп алып, ушунчалык биздин баягы таланттуу адамдардын сүрөтүн тартыптыр. Эмне дейт анан Асан Турсункулов. Анан ушундай дүйнөгө кирдик дейт. Ушунчалык кооз дейт, ушунчалык суу дейт. Биз аябай таасирленип чыгып баратабыз. Анан чыксак эле дейт, кайра эле баягы Нарын деп атпайбы? Эшикке чыксак дейт. Анан аякка кирип алып, ушундай сүрөттүн таасири, анан азыркы жазган китеби, бул өзүнчө эле бир философское, чоң произведение философское. Окусаңар балама осуят деген китеби. Анан ошол китепти таратып берет болуш керек. Бүгүнкү же кечиндеби аны алып окусак, мына айтып кетишпедиби? Укмуштай сонун ойлор бар экен. Асаке эми эмне дейбиз? Куттуу болсун 60 жашың, дайым мынакей ашууда келип мынакей отчетун берип атасың. Дагы сен чоң чыгармачыл ийгиликтерди жаратасың деген биз чоң ишеничтебиз. Рахмат.